ошентип расмий өкүлдөр менен дагы таанышып алдык. Же болбосо бул беттешке жооптуулар азыр сонун сокку экинчи ирет дагы бир офсайд ал жерде эч кандай жок. Яхиохан Мархуджаев турат жана анын жанында дагы бир өнөктөшү бар. Жакынкы бурчка сокку. Алар бүгүн бирок старттык курамда эмес. Нурсултан Токтоналиев өткөн биринчи оюн азыр өтө кооптуучу биринчи. Аларда кандайдыр бир системалуу жүрүштөр бар. Азыр болсо Герашенканын дарегине келе жатат, бирок коргоочу албетте ага түз жеткирбестен анын багытын өзгөртүп калды эле. Азыр баш менен сүздү Алишер Уцебалиев. Бир аз өзгөртүү киргизгенге жакшы. Жана тирөөчкө Сулейман Жумабеков сокку эми өтө алыс ыргытып атат топту. Сокку жана бул жерде дал ошол жакты көздөй топ азыр багыт алат. Экинчи кабаттан алыскы бурчка көтөрүлдү жана дарбазаны көздөй кайрадан жүрүштү улантып атат. Оң канатка топ жетти. Сокку колу менен оң бутуна топту алып атат. Сокку ал эми Принц Коблах ошентсе дагы азыркыдай эпизоддордо абалды жөнгө салып турат. Гол кире элек биздин гана беттеш калды. Кана ушул жерденби? Жок, Топков. Ал болсо Айпаянттын ичине баш менен сокку орун алышы керек болду. Айпаянттын ичине жүктөө дал ушундай алыскы бурчка.